İslamдын алгачкы жылдарында Меккелик мушриктер түрдүү айлалар жана зулумдуктар аркылуу адамдардын ыйман келтирүүсүнө кедерги болушчу. Мекке калкына Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам окуган аяттарды угууга тыюу салышчу. Ал эми өздөрү түндө жалгыз-жалгыздан пайгамбарыбыздын үйүнүн айланасына жашырынып барып, пайгамбарыбыз окуган аяттарды тыңшашчу. Таң атып, айлана жарык болгондо ар бири тыгылып, жашынып отурган жерлеринде бири-бирин көрүп калып айыпташчу. Акыры биз анын Кудайына ишенбейбиз. Мухаммед сыйкырчы окшойт. Сыйкырлуу сөздөрүн Кудайдын сөздөрү деп элди алдоодо. Биз Меккенин чыныгы тургундары ушул сыйкырчыга каршы күрөшүүдөбүз. Эми мындай кылбайлы деп бир чечимге келип, үйлөрүнө тарашчу. Бирок эртеси түнү баары бир Кур'ани Каримдин адабий жана руханий көз караштан жогору болгон сөздөрү алдында чыдай албай, башкаларга билдирбестен Кур'ани Каримди угууга келе беришчү. Кызыгы, таң атып калганда бири-бирин байкап калып, дагы да бири-бирин күнөөлөп урушушчу. Кайрадан келбөөгө античип кетишсе да, күнүгө ушул көрүнүш кайталана берчү. Алар жалгыз гана напсилерине багынып, өзүлөрүн жогору санап, башка мушриктердин өздөрүн айыптай тургандыгынан коркуп ыйман келтиришпеди. Башкаларга да тоскоол болуу үчүн көчөдө Мухаммед сыйкырчы деп жар салышчу.